Ал эми медреседе окуп жүргөн кезде биздин чөйрө Орто Азия фикhtин чөйрөсү. Бул мурда акыйданын, тасаввуфтун, ошол темалардагы көбүрөөк козголуп, ошол маселелерден көбүрөөк козголот болчу. Азыр эми бираздан акыйда менен тасаввуф козголду. Көбүнчө фикх козголот. Бул жерде жүргөн кезде фикх илимине көбүрөөк көңүл буруш керек болот. Акыйда илимине көбүрөөк көңүл буруш керек болот. Анан ошол эле мезгилде тасаввуфтун негизги усулдарын билип алыш керек болот. Тасаввуф эгер кылчалык шарияттан сыртка чыгып кетип, ал нерсеси таалиминде кошо жазылып калган болсо, ал тасаввуф болбойт. Тасаввуф качан тасаввуф болот? Курандан, сүннөттөн нары чыгып кетпегенде тасаввуф болот. Ошол Куранда келген нерсеге карама каршы келип, Куранда ушул нерсени кылбагыла десе, ошону кылгыла деп тасаввуф ошону айтчу болсо, ал нерсе тасаввуф болуп саналбайт. Чыныгы тасаввуф булар ошол Хасан Басри рахимахуллодан тартып, ошондон бери тасаввуф деген ат менен аталып келди. Бул деле мурда пайгамбардын доорунда ихсан, тазкиятун нафс, адаб деген нерселер менен аталып келген. Бүгүнкү күндө бул илимге дагы акыры нол акыйда илими деп, ага илмул калам деген ат коюлуп, акыйда жөнүндө сүйлөгөн алымды мутакаллим деп, ошол жөнүндө сөздөр козголуп калганда дагы бул дагы пайгамбарыбыздын доору өтүп кеткенден кийин болгон. Пайгамбарыбыздын бизге таштап кеткен ак жолу, ошонун 3кө бөлүнгөн жолун уламалар бизге ошонун 3 бөлүктөн турганын ошол эле учурда белгилүү болчу. Пайгамбарыбыз алейхисаламга жана Жабраил периштенин келип кеткенин баарыбыз билебиз. Ошондо келип ыйман жөнүндө, ислам жөнүндө, ихсан жөнүндө сурап кеткенде, анан кайра жолго кайра артына чыгып кетип баратканда, бул келген кишинин ким экенин билесиңерби деп сураган, билесиңер. Ошондо фаиннаху Жибрилу атакум лиюаллима динакум. Кебир башка бир риwayatта атакум лиюаллимакум маалима диникум. Силерге диниңерди үйрөтүп коюш үчүн келди деген. Мына ошол себептен бул 3 нерсени жакшы үйрөнүшүбүз керек. Талибул илим качан алым болот? Ад-дарсу харфун ва такрару алфун. Сабак өзү бир эле жолу болот. Мына күндө бир сабактан, бир китептен бир эле жолдон сабак алып атасыңар да, туурабы? Күнүнө бир эле жолу болот. Ким алым болом десе, ал эң биринчи мынол моралдык жагы, такыбалык жагы биринчиси ал алым болом деген киши 5 маал намазына бекем болуш керек. Андан кийин чоң уламаларды сыйлаш керек. Алымдарды сыйлай билиш керек. Андан кийин устазын сыйлаш керек, шеригин сыйлаш керек, китебин сыйлаш керек, жашаган жерин сыйлаш керек. Ошондой кылып сыйлаганда анан ал алым болот. Ошону менен биргеликте ад-дарсу харфун ва такрару алфун. Дарс бул бирөө эле, аны такрор харф 1000 жолу такрор кылганда анан ал дарс болот. Ошондуктан ат-такрар юаллимул химар деген сөз бар. Эшекти деле отунду жүктөп алып, талаадан чыгып отунду жүктөп үйгө келе берсең, бир 5-10 жолу келгенден кийин ошол эшекти талаадан эле отунду үстүнө артып коюп туруп, көчүгүнө бир тепсең үйгө келе берчү болуп калат. Себеби такрор болду да ал жерде. Такрор болду. Түшүнүктүбү? Талим бул ушундай бир нерсе, Талим адалды, арамды адал да кылып коет. Кандайча? Мисалы, эмеде Мухтасар Викояда бардык эле фикх китептерде Китабу Сайд деген бар, Китабу Сайд деген бардыгыңар окудуңар. Ошол жерде карасаңар, итти үйрөтүп туруп аңчылык кылса болобу десе, болот дейт. Качан десе, 3 жолу итти үйрөтөсүң дейт аңчылыкка. 3 жолу кайталап туруп, алып келген нерсесин 3 кайталап алып келгенде да жебесе дейт. Ошол андан кийинки кармап келген коён, кекилик, өрдөк, кийик, булардын бардыгы адал болот. Неге десе, жанагы ит дейт, дарсын такрор кылып таалим алды дейт. Таалим алгандыгы үчүн жанагы иттин тиштеп келгени адал болот. Таалимдин, илимдин зарылчылыгы мына ошончолук зарыл да. Ошондуктан бул жерде окуп атканда
силерге эң зарылы кайсы нерсе? Эң зарылы ошол жарым саатта, 1 саатта сабагыңар бүтүшү мүмкүн. Андан нары кайталаш керек болот. Көбүрөөк кайталаш керек болот. Мейли ал Кур'ан болсун, мейли ал тамгалар болсун, мейли фихтен бир дарс болсун, акыйдадан бир дарс болсун, мейли ал грамматика болсун. Жөн эле мен бул жерде Зайд жөнүндө эле окуй берейинби? Инна Зайдан каимун деп эле кайта айтат. Мунун каягы сооп дебеши керек да. Кайсы нерсеге ма ла ятиммул ваджибу илля бихи фахуа ваджибун. Кайсы важип болгон нерсе бир нерсесиз толук болбосо ошол нерсе дагы важип болуп калат. Сарфсыз илим түшүнө албайсыңбы? Илим фарз болот, важип болот ошол. Нахвисиз түшүнө албайсыңбы? Демек бул дагы фарз болот, важип болот. Түшүнүктүбү? Ошондуктан көбүрөөк сабактарды кайталаш керек. Медресенин эң жакшы жери кайсы? Медресенин эң жакшы жери чөйрөңдүн бар болгону да. Чыксаң деле бирөө сарфты айтып атат, түшсөң деле бирөө сарфты айтып атат, түшүнбөсөң деле сарф айтат, түшүнсөң деле айта берет, кайталай берет. Эң жакшысы ушул. Көчөдө жүрүп окусаң, Кудай таалам бир зээн берип коюп эле бир кандайдыр Кудайдын райымы болуп эле бир жакшы окуп калышың мүмкүн. А бирок медреседе ушу билинбей кетип каласың да. Билинбей кетип каласың. Ушу шериктериң менен кээ бир балдар бар, биз медреседен көрөбүз да. Биз өзүбүз медресе окуп жүрөбүз, дагы ушуга чейин эле окуп жүрөбүз. Медресе ушундай нерсе, сени шеригиң жашырып кетет да. Сен билбей каласың, сен башың иштебей калат, сен жанагын көтөрө албай калышың мүмкүн. Устаз келди да кафияга салып койду. Кафияны сен көтөрө албашың мүмкүн. Кафияны жаныңдагы шериктериң көтөрө алгандыгы, бул сенин көтөрө алгандыгың. Сени да кошо ошо шериктериң алып кетет. Билесиңерби? Ахун Дамла устазды, ушул киши Хиндустани Дамланын акыркы шакирттеринен. Ушул киши Хиндустани Дамлада окуп жүргөндө сабак болуп калса, Дамла балдар дарска келсе, балдар сабакка келсе, Хиндустани Дамла сурайт экен. Ахунжан дарска келдиби дейт экен. Келди десе, болду кире бергиле дарска дейт экен. Ахунжан жок, келе албай калды десе, анда айтат экен. Анда бүгүн дарс жок дейт экен. Муну Ахунжан түшүнүп, анан силерге түшүндүрүп бербесе, силер түшүнбөйсүңөр дейт экен. Чоң устаздар, булар силерге майдалап отурбайт. Азыр Дамлага келесиңер, майдалап отурбайт. Болгонун ошол жердеген бир чыгарып түшүндүрүп берип коет, андан кийинкисин шерик кылат сабакта. Илимин чыгара турган, анын баркын чыгара турган, майын чыгара турган бул шерик болот. Ошондуктан шериктер менен аябай сыйлашыш керек. Устаз, биринчи важип бул устаз. Устазды сыйлаш керек, туурабы? Устазды сыйлабасаң, устаздан сый көрбөсөң, устаздын атынан атап отурсаң, устазды сыйлабасаң, анда илим жукпайт. Экинчиси шеригиң да. Нан деле нан, нандын ушагы деле нан. Мына силер бардыгыңар бир устаздын шагирттерисиңер. Бири-бириңне ихтирам, урмат кылып, сыйлап, бири-бириңди сыйлап, кызматын кылып турсаңар, мына ошондо илим жугат. Бул илимчи. Илимдин бир эле дарбазасы бар. Бул бир чоң сыры бар илимдин. Илим келишти каалайсыңбы? Өзүң жүрөгүңө суроо берчи. Сага илим ички дүйнөңө чейин келип, сени жалгыз калганыңда дагы Кудайдан коркута турган илим келишин каалайсыңбы? Иә. Анда кызмат кыл да. Бир эле эшиги бар илимдин. Кызмат. Илимдин эшиги кызмат. Ошол устазыңды азыр бул жерде Кадыр Дамланын 5 гектар эгип койгон пахтасы жок. 10 гектар буудайы, 3 гектар жана сулуусу, 1 гектар сабези, 1 гектар пиязы жок. Бу жерде эң көп силерди жумшаган иши кайсы? Өзүңдүн эле медресеңди таза карма деген. Ошол могул жерде турганда, могул жерде жүрүп атканда, ошол болгонунча көңүлгө илешип калганды, кызмат кылып калганды катуураак аракет кылыш керек. Үчүнчүсү, китебиңди сыйла. Китебиңдин сыйы кайсы? Китебиңди таза кармап, таптаза кармап, анан ошону алып барып окуп келип текчеге коюп коюп анан китебиңдин айланасын шыпырган ал эмес. Китебиңдин акысын бер. Ошол сен окуганда илимдүүлөрдүн арасында ушундай бир эреже бар. Ким китебинен эле билип койсоң болот. Ким китепти кайсы жерге чейин окуп келгенин билсең болот. Бирөө таптаза болсочу, ал келип кетип эле жүргөн болот. Китепти көп окуган, барак ушундай бир нерсе, баракты кармаласаң бир аз шишип калат. Анан өзүнүн кыры бар го, жанагы түптүз линейкада болуп турган, ошонусу да бузулат. Китепти кармалай берсең бузулат ошол.
Жарымына чейин келип калган болсо, аны билесиң, мына жарымына келиптир деп. Окулбаган китепте билесиң. Китептин кызматы ушул. Анан жашаган жериң, мына жашаган жериңди таза карма. Жашаган жериңди бирөө дежур болсо ошого таштап кой. Бияктагы тамак ачып, жанагы тамак желип бүткөн дастаркондун үстүнө чымын толуп, курттап жөнөгөнгө чейин тым койбо. Ал бошобой калдыбы? Ал сен сага тамакты берип коюп, ылдыйдагы идиштерди жууп жүрөт. Сен кел дагы бул жерден ошол эмени жыйнап кой бер. Эчтеке болбойсуң. Сенин күнүң келгенде гана сен иштеп, башка учурда иштебейм дегенге андай түшүнүккө келип калбаш керек да. Бирөө жүгүн түшүрүп атабы, аны түшүрүп кой. Бирөө кийимдерин үтүктөп салып атабы, үтүктөшүп кое бер, эчтеке болбойт. Кийим жууп атабы, сен жууп атсаң, азыр жерде машинкалар бар. Сенин 4 көйнөгүң менен ал машинкада эле иштей бербейт. Ал балдардын, ал сен дагы ак көйнөгүң чечти. Бардыгын жууп жайып кой бер, эчтеке болбойт. Сооптон башка эч нерсе албайсың. Пайдадан башка эч нерсе албайсың. Ошого илим алып жүргөн кезде адеп ахлак маселеси дагы өтө маанилүү маселе. Кимдин адеп ахлагы илим окуп жүргөн кезде адеп ахлагы жок болсо, андан кийин деле адеп ахлагы жок болот. Ошого илим окуп жүргөн кезде болгонунча адеп менен, ахлак менен илим алганга аракет кылгыла. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.